Апаз Жайнақов атындағы Баткен облыстық музыкалық драма театрында жаңы муын жарқын келечек, таза муын коопсуз келечек жаштар форумы өтті. Форумға Ички иштер министринин орынбасары Октябрь Урманбетов, президенттин Баткен облусундағы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов, өкүлдүн орынбасары Жаныбек Исаков жана Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жукенов Улан жана окуучулар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө конокторго кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле бир катар интерактивдүү оюндар ойнотулуп, кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган сахналаштырылган чыгармалар коюлду. Форумдун максаты жаштар арасында баңгизаттын жайылышынын алдын алуу, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн конституциялык укуктарын коргоону камсыз кылуу, өспүрүмдөр арасындагы терс көрүнүштөрдүн алдын алуу. Белгилей кетсек, форум министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын конспекциясынын ишке ашыруу боюнча кабыл алынган улуттук пландын талаптарын аткаруунун алкагында өтүүдө.